Саламатсызбы, эфирде аргументтин куш кабар программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул берүүдө биз Кыргызстанда акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Аны мен Айпери Осмоналиева алып барам. Англиялык окумуштуулар коронавирустун жаңы симптомун айтышты. Алардын маалыматына караганда адам коронавирус жуктурган угуусунун өзгөрүшүнөн да билсе болот. Изилдөөдө коронавирус аныкталган айрым бейтаптар тиннитуска да танышканы айтылган. Андан тышкары коронавирустун оор түрү менен ооругандардын кулагы такыр укпай калган учурлар болгон. Ага байланыштуу окумуштуулар дарыгерлерди COVID-19 аныкталган бейтаптардын угуусуна байланышкан бардык өзгөрүүлөргө көңүл бурууга чакырышты. Адистер тиннитус башка ооруларды да коштоп жүрөрүн айтышты. Ошондуктан коронавирус жуктурганда бул оорунун козголгонунан сактануу керек. Кыргызстанда митингден кийин ар түрдүү окуялар болуп кетти. Абактан бошогондор кайра түрмөгө кайрылууга аргасыз болушкан. Бирок алардын арасынан эки саясатчы белгисиз болууда. Алар экс-премьер-министр Сапар Исаков менен Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов. Канча күндөн бери изделип жатканына карабай, житип кеткен сымал дайындар чыкпай жатат. Учурда Сапар Исаковдун тарапташтары ага тынчсызданып жатканын айтышып, Facebook баракчасына пикирлерин жазып жатышат. Ал эми Сапар Исаковдун акыркы жолу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн чыгып кеткенин Кундуз Жолдубаева жазып чыккан. Бул ал тууралуу акыркы кабар болгон. Андан бери бир жумадан ашуун убакыт өткөн. Ал эми калк ичинде Сапар Исаковду качып кетти, Казакстан аркылуу сыртка чыгууга камданып жатат деген кабар тараган. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт. Демекчи көп өтпөй Казактардын Тенгриньюз сайтына Исаков учурда Франциядан баш калкалоо сурап жатканын жазып чыгышты. Буга жооп кылып Кундуз Жолдубаева Facebook баракчасына Сапар Исаковдун жанында эч кандай өздүк документи болбогонун жана ал ансыз сыртка чыга албаганын кошумчалаган. Ал эми Сапардын жакындары анын коопсуздугуна тынчсызданып жатканын билдиришкен. Сырдуу болуп жаткан Сапар Исаков учурда кимдин жардамы менен кайда жашырып жатканы белгисиз бойдон калууда. Кыргызстанда президенттик шайлоо 2021-жылдын 17 январында болот. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирген. Белгилей кетсек, өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз эрки менен отставкага кеткен. Ал эми президенттин жана премьер-министрликтин милдетин аткаруу Садыр Жапаровго өттү.